Биз бүгүнкү чыгарылышыбызды, бүгүнкү берүүбүздү ушу поэзияга арнамакчыбыз. Мына ошо поэзия жаатында бизге бүгүн мейман келип калыптыр. Ал ким десеңиздер, Нарын шаарындагы номер 2 Чебурашка балдар бакчасынын тарбиячысы, Нарын шаарынын тургуну акын эжекебиз Саадат Кудайбергенова. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Рахмат. Кутман атаңыз менен. Бирге болсун. Таңды кандай тостуңуз? Бүгүнкү таң кандай атты сиз үчүн? Бүгүнкү таңды ошо уйкудан ойгонгондо эле аба ырайын карадым. Бүгүн чындыгында эле күн ачык. Таңды жакшы тосуп алдым. Негизинен багыл акындарга таңдын атышы, аба ырайынын кубулуштары дагы өзгөчө таасир этсе керек, Ооба, бардык эле акындар ошо негизги эргүүнү да ошол табияттан алат эмеспи? Күндүн жаркырап тийишинен, кээде жамгырдын төгүшүнөн, шамалдын согушунан дегендей эргүүлөрдү ошол табияттан алып турабыз. Абдан жакшы экен. Саадат эже, анан ушу өзүңүздүн талантыңыз жөнүндө айтсаңыз, кеп кылсак, канча жашыңыздан бери ыр жазып келесиз? Ыр жыйнак канча китебиңиз бар? Өнөр баягы атадан балага, энеден кызга өтөт эмеспи? Анан сиздин да ошо ата энеңизде барбы мындай талант? Же өзүңүздүн тубаса талантыңыз бар, ошолор жөнүндө кеп кылсак? Мен ырды ошол эң алгачкы ырымды ошо өзүм бир 12-13 жаш курагымда жазганмын. Анан албетте кээде талант тубаса берилет, кээде баягы ата бабадан өтөт эмеспи? Биздикинен ошо негизи чоң энем өтө сөзгө чебер, санжыраны айткан, мындай куюлушуп туруп сөздөрдү айткан адам болчу. Ал эми атам болсо, өзүмдүн атам, биздин үй бүлөдөн деле эч ким ыр жазбайт. Бирок ошо менин талантымдын мындай ачылышына, өсүшүнө көмөк берген ошо атамдын бизге окуп берген китептери. Атам ошо Манасты биз бала чагыбызда кырааты менен окуп берчү, дастандарды окуп берчү. Ошентип атып эле бизге мындай бир сөз байлыгыбызды кеңейтип, менин айрыкча мындай жан дүйнөмө бир из салды деп айтсам болот. Чыгармачылыкта азыр бир талант тамчысы деген китебим жарык көргөн. Буюрса эми дагы бир 200дөн ашык ырды даярдап, ошо буюрса деп атам, 2-чи китебим жарык көрөт деген ойдомун. Эми ошо талант тамчысы деп калдыңыз, ошо ыр жыйнактын ичинен дагы 1-2 ырыңызды окуп бербейсизби? Өзүңүзгө жаккан, таш чөйрөдөбү, туугандар арасындабы, коңшу колоңдор арасындабы, ушул ырың аябай жакшы деген ырларыңызда. Мен азыр эң биринчи эле ошо өзүм аял болгондон кийин, баягы энелер, аялдар назиядан болот эмеспи? Анан аял деген ырымды окуп берип коеюн, Сүйүлгөндө сүйүнүп жайнайт аял, сүйбөгөнгө сүйөнүп чарчайт аял, сезимдери кор болуп тебеленсе, чегинүүгө бел байлап тажайт аял. Ачууланса от болуп жанат аял, көз жаштарын көрсөтпөй танат аял. Кетсе дагы кемчилик башка жандан, көп күнөөнү көтөрүп калат аял. Убактысын өзүнөн аяйт аял, бороон чапкын дүйнөдө жашайт аял. Таарынычты унутуп бир заматта, ишеничке бир өзүн таяйт аял. Жүдөп калса капасын катат аял, таңдай атып ай сунду батат аял. Бирөөлөрдү сооротуп өзү ыйлап, сабыр менен ызасын басат аял. Мээрим төгүп балдарын төрөйт аял, үйдүн ичин нуруна бөлөйт аял. Канча күчтүү болсо да тирек издеп, эркектерге жүрөгүн жөлөйт аял. Абдан жакшы, байли. Талантыңыз ката эзим. Анан Саадатчы, баягы жогоруда айтып өттүңүз, баягы акынга ыр жазуу эргүү, жамгыр жааганда, табияттын кубулуштарында бир учурларда келет деп. Сизге кандай учурларда келет? Көбүнчө акындар баягы айтып калышат, түнчүн уктап да келет, анан жолдо баратсам да келет, учка калем кагазымда да калып жаза калам деп. Сизге кандай учурларда келет эргүү? Мага деле эргүү ар кандай убакта келип калат.
кээде жолдо жүрүп баратканда жолдогу бир табиятты көрсөм же кандайдыр бир өзгөрүүнү байкасам ошол убакта келип калат. Көбүнчөсү ошо мен дагы түн ичинде жазам ырларды. Түн ичинде бир 3-4 чейин уктабай, кээде 1-2 ырды жаратып калам. Кээде болсо биз мындай акындар бирөөнүн мындай бир жан дүйнөсүнө кирген бир мындай бир касиет бар да, анткени бирөөлөр айтып калат да, мага ушундай көрсөк бирөөнүн ыйлап атканын же бир аялуу нерсесин көрүп эле ошонун жан дүйнөсүндө жашагандай болуп, ошонун сезими менен да ыр жазып коюшубуз мүмкүн да. Кээде болсо бирөөлөр атайлап мага ушундай бир нерсе атама арнап жазып берчи, же энеме арнап жазып берчи деген кезде атайлап отуруп жазбасам, көбүнчө эле түнкүсүн жазам да ырларды. Анан кесибибизге байланыштуу да баягы бакчада дагы көп кечелерди, эмелерди өтөсүздөр. Анан балдарга да өзүңүз жазып бере каласызбы мындай балдар үчүн ырларды бир кечелерге арнап? Балдарга дагы арналган ырларым бар. Бизде ошо иш-чаралар өтүлүп турат. Ошол убакта дагы өзүм көркөм окуп, тил жөнүндө болобу, же кандайдыр бир мааракеге арналса, Нооруз майрамы болобу, ошол убактарда ыр жазып өзүм окуп, кээде балдарга жазып берип калам. Абдан жакшы экен. Негизинен баягы бул акындык өнөрдү дагы өркүндөтүп, аны таптап туруш керек. Анан тапташ үчүн баягы бир адам бир дарак токой болбойт дегендей, бир адам баягы өзү менен өзү жүрүү, өсүп өнөрүн өркүндөтүү мүмкүн эмес да. Анан бир борбордон көрүп калчубуз, атайын ийримдер, клубтар бар эле, ушундай акындар чогулуп, өз ара пикир алмашып, мындай тигиндей деп ошонун негизинде анан бир ырлар чыкчу эле да. Бизде нарын жергесинде ушундай клубтар, ийримдер, акындар чогулганга ыңгайлуу бир шарттар барбы? Нарында негизи чогула элекпиз, бирок мен өзүм ошо баардык республика боюнча акындарды башын бириктирген Актал адабий бирикмеси бар. Ошол Актал адабий бирикмесинин мүчөсүмүн мен. Ал жакта ошо мындай кыйын, мыкты деңгээлдеги акындар менен жаңы өсүп келаткан жаш акындар, анын ортосунда орто муун акындардын башын бириктирген бирикме ал. Ошол жактан биз ыр жазуунун ыкмаларын, жанагындай уйкаштыкпы, тыбыштыкпы, ошол жагынан да сабак алып, бири-бирибиздин ырыбызды сындап, ошол жактан бири-бирибизге көрсөтүп, ошол жактан мындай өсүш болуп турат бизде. Абдан жакшы экен. Эми ошол жылына канча ирет же айына чогулуп турасыздарбы? Жок, ал жакта биз телефондо ошо WhatsApp группадан ырларыбызды жөнөтүп биз турабыз. Ал эми чыгармачылыкта кимдин китеби жарык көрсө же кандай даталуу күндөрдө ошо борбордо болобу, кайсыл жакта болуп калса дагы ошого жака чогулуп барып иш-чараларды өткөрүп турабыз. Абдан жакшы экен. Анан Саадатчы, баягы бизде уучубуз кур эмес, байыртадан акындарыбыз, төкмөлөрүбүз чыгып келген. Андан кийин ошо залкарларыбыз Жоморт Бөкөнбаев, Алкул Осмонов өңдүү залкар акындарыбыз чыккан. Анан көбүнчө акындар ошо улуу акын залкарларыбыздын изи менен кетишип, аларды баягы өзүнүн устаты катары көргөндөр да жок эмес. Эми сиздин устатыңыз ким? Кимди карап түстөнөсүз? Кимдин ырларын көп окуйсуз? Мен өзүм ошо окуп жүргөн кезде, бала кезден эле Алкул Осмоновдун ырларын, поэмаларын абдан сүйүп окуп, ырларын жатка билчүмүн. Азыр деле сүйүп окуйм. Азыркы убактарда ошо мен баалаган акындар Жедигер Саалаевди баалайм. Ошол акындын ырларын көп окуп, өзүмдү мындай сабак алып турам. Андан сырткары ошо азыр жаш акындардан Бердибек Жамгырчиевдин ырларын окуйм. Анан ошо Facebook баракчасында мыкты жазган ырларды жазган Бешболуш Матисаков деген агайыбыздын ырларын окуп, ошолордун ырларынан мындай сабак алып, ошолорго таасирленип, ушулардай жазсам деп тилек кылып турам. Баягы сизди дагы неметип, жаш муундан сиздин артыңыз дагы бар. Эже сиз дагы ушундай жазат экенсиз, ырларыңыз жакты,
үйрөтүңүз, ушу уйкаштыгы жагынан, тынычтык жагынан деп мындай сизди устат катары көргөндөр барбы окуучулар? Азыр жок устат катары көргөн. Азыр өзүм устаттардан сабак алып, мен өзүмдү чоң аябай акын деп өзүм айта албайм, калемгер деп эсептейм. Ошондуктан мен өзүм азыр устаттардан сабак алып атканы багып. Абдан жакшы экен. Ал эми баягы өзүңүз кесиңиз боюнча тарбиячы экенсиз, артуу тармагында эмгектенип экенсиз. Билимди каяктан алдыңыз эле, каяктын кулунусуз, каяктын баягы келинисиз деген ошолордон берсеңиз. Мен өзүм ошо Нарын районуна караштуу мурун Калилин деп аталчу, азыркы убакта Таш Башат айылында ошо төрөлүп өскөм. Дүрбөлөң Мамбетов атындагы орто мектебин аяктап, андан соң эле биздин Нарын шаарындагы Нарын мамлекеттик университетинин филология факультетин окуп бүтүргөм. Ошол өзүм Таш Башат азыр биз 2 айылга бөлүнүп калдык. Ошо Кайыңды айылынын кызымын. Анан ошо Кайыңды айылынын келинимин. Абдан жакшы экен. Таланттардын айылынан экенсиз. Демек, Таш Башатта баягы бул таланттар абдан көп, төкмөлөр бар, акындар бар, ырчылар бар. Деги эле койчу, Таш Башаттан көптөгөн баягы чыкпай, элге таанылбай жүргөн да таланттар арбын эмеспи? Анан эми Саадатчы ушу талант тамчысы ыржыйнаңыздан дагы бир жалпы көрүүчүлөргө окуп бербейсизби? Кечээ эле буюрса эгемендүүлүк майрамын, мамлекеттик тил күнүн белгилеп алдык 23-сентябрь. Ошол 23-сентябрь мамлекеттик тил күнүнө да арналган ырым бар эле. Ошол ырымды окуп берип койсом. Ошол ырымды окурда мурун эле тил жөнүндө ошо Бердибек Жамгырчиевдин ырым менен баштап койсом, чыккынчылар мекен суусун ичпесин, чоңдор дагы кыргыз тилде иштесин, журтуң үчүн сүйлөбөгөн тилиңди жулуп салгын, андан көрө ит жесин деп мыкты саптарды жазбады беле. Ошолго эргүү алып, мен дагы ошо эне тил жөнүндө ыр жазып койдум эле. Ошону окуп берип коеюн, кабыл алып коюңуздар. Эне тилим суулардын мүрөгү, сактабаны ыйык түтүп жүрөлү. Эне тилим куттуу кыргыз элимдин токтобостон согуп турган жүрөгү. Улуттун улуулугун сактаган тил, улантып урпактарда барктаган дил, өзгөдөн өрнөк издеп өгөйлөнбөй, уул кыз кыргыз деген затыңды бил. Байлыкка күйүп жанбай тилиңе күй, башканы сүйүп калбай дилиңди сүй. Эне тил өз каныңда жүгүрбөсө, менсинбей бул нерсени көңүлгө түй. Эне тили миздүү болот кылычтан, нечен жандар тил деп жанын кыйышкан. Жоголбосун тилим менен дилим деп, дала якын тилди даңктап чыгышкан. Кыргызды киргиздешип сүйлөгөн бар, кызмат кылбай тилине күйбөгөн бар. Кыйшык минип эрди кармай албай, каада салтты жүрөккө түйбөгөн бар. Орусчалап баласын урушкан бар, өз тилинен уялгансып курушкан бар. Унутулсун мейли деп эне тили, кытмуройлуу арада уюшкан бар. Боз үй тиксе тетири кармаган бар, балгымыздын даамын татпаган бар. Башкалардын баарына колун шилтеп, жан дүйнөдө өз тилин сатпаган бар. Азыр жаштар кыргыз тилин чанышат, бул көйгөйдү чоңдор кантип таанышат. Мейли билсин, башка тилде сүйлөсүн, бирок багын өз тилинен табышат. Тилиң болсо сени эл деп таанышат, калпак кийсе кыргыз дешип карашат. Эне тилди баалайлычы өстүрүп, жаш муундар унуткансып баратат. Абдан жакшы экен, тил жөнүндө жакшы саптар, керемет. Анан Саадатчы баягы эл ичинде болобу көбүнчө таланттар өзүнүн артына да, уул кыздарына да өтөт эмеспи, өнөрү. Сиздин да өнөрүңүз ушундай балдарыңызга өтүп, же алардан да ушундай апамдай акын болом дегендер барбы?
Биздин үй бүлөдө ошо уул кыздарымдын арасында ырдап жүрүшөт, ырга жакын, бирок ошол жазганын азырынча байкай элекмин. Байкай элексиз. Ал эми жумушуңуз жөнүндө кеп калсак, жумуштан деле ушинтип баягы айтып атпайсыз, жогоруда айтып өттүңүз, апам чоң энем аябай куйруштуруп сүйлөгөн, сөзгө чечен адам болгон деп. Анан дагы кээ бир учурларда иштеп жатып балдарга тарбия берип жаткан кезде сиз деле ошентип куйруштуруп, жамактап сүйлөгөн учурларыңыз болобу? Ооба, ал китеп негизги өсүш адамда ошо китептен деп ойлойм да. Анткени мен бала кезден эле ошо адабий чыгармаларды, романдарды көп окучумун да. Анан сөзгө буюрса жакшы элемин куйулуштуруп сүйлөйм. Абдан жакшы экен. Анан Саадатчы баягы бизге берилген убакыт дагы соңуна келип калды. Жалпы көрүүчүлөргө эмне дейт элеңиз? Эркин микрофон сизге. Дагы бир жолу арбаңыздар, ардактуу кыргыз элим. Биринчиден ошо сиздерди кечээки өтүп кеткен мамлекеттик тил күнү менен чын жүрөктөн куттуктайм. Баарыбыз тең амандыкта, ден соолукта, жакшынакай жашоону чогуу бирге көрөлү. Нарын телевидениясына дагы сиздерге чыгармачылык ийгилик каалайм. Ушундай көптөгөн берүүлөрдү кыргыз элине тартуулап жүрө бериңиздер. Нарын телевидениясынын келечеги кең болсун. Мындан дагы өркүндөп өсүп, бийиктиктерге жетиңиздер. Бар болуңуз, кыргыз элим, бар болуңуздар. Чоң рахмат. Таң эрте келип алтындай убактыңызды бөлүп биз менен кызыктуу маек коюп бергениңизге сизге чоң рахмат.